тандоо мүмкүнчүлүгү деген темада сабак өтмөкчүмүн. Бодо Шефердин «Законы победителей» деген китебинен алдым муну. Индиянын уламышында Кудай жашоону жаратканда биринчи раковинаны жаратып, аны деңиздин түбүнө салыптыр. Ал кызыксыз гана жашоочу экен. Ал раковинанын оозун ачып, кайра жаап, коюп эле жатчу экен. Оозуна деңиздин суусун киргизип, кайра чыгарып коюп, башка эчтеке кылбай эле жата берчү экен. Анын кызматы болгону ошол экен. Андан кийин Кудай бүркүттү жаратат экен. Кудай ага эркиндикти бериптир. Бүркүткө каалаган жерине учуп бара ала турган мүмкүнчүлүк берет. Анын уча турган жеринде эч кандай чек жок эле. Бирок ал өзүнүн эркиндиги үчүн төлөшү керек болот. Ал өзүн тойгузуш үчүн күндө тамакты өзү таап жеши керек болгон. Тамакты өзү тапкан жеңилге турган эмес. Айрыкча анын балапандары пайда болгондо өтө оор эле тамак табыш. Ал балдары тойгузуш үчүн тынбай керейли кечке ары бери учушу керек эле. Бүркүт эркиндик үчүн баарына макул болгон. Кийин Кудай адамды жаратат. Кудай адамга раковина менен бүркүттү көргөзүп, кайсы жашоону тандайт элең деп тандоо мүмкүнчүлүгүн берген экен. Элестетиңиз эки адамды. Бирөөсү күндө эле бир эле жумушту кылат. Эртең менен ойгонот, жуунат, завтрак, жумушка кетет, 8 саат иштеп, кечинде үйгө келет, тамак жейт, төшөккө жатып уктайт. Күндө эле кайталанат ушинтип. Анан выходной күндөрү эле бир жакка чыгып эс алышат, пиво ичет, чогулган стрессти чыгарыш үчүн. Ошентип ушул цикл бүткүл жашоосунда кайталана берет. Эми экинчи кишини элестеткиле. Ал өзүнө жаккан ишти кылат. Күндө эртең менен турганда өзүнөн сурайт: мен бүгүн кандай пайдалуу нерсе кылам? Мен бүгүн кандай жаңы нерсени үйрөнөм? Ал ар бир күнгө кубанат, дайыма окуйт жана өсөт. Анын девизи: мен канчалык көп нерсени үйрөнсөм, ошончолук мен эркинмин. Кандай ойлойсуңар? Ушул эки кишинин кимиси бактылуураак жана толук кандуу, кызыктуу жашайт? Биринчи закон: дайыма окугула жана өскүлө. Эгерде баканы ысык сууга салса, ал эмне болот? Ал бул жер ыңгайсыз экен деп чечет да, кой, качыш керек дейт да, секирип чыгып кетет. А эгерде ошол эле баканы муздак суу куюлган кастрюльга салып, плитага коюп туруп, астына от жагып, акырындык менен ысытса, бака камырабай отура берет. Суунун акырындык менен жылып атканын сезбейт деле. Сезгенде эми анча-мынча жылуу болсо эчтеке болбойт деп отура берет экен. Ошентип ал сууга бышып калат экен. Силер байкадыңар беле? Кичинекей балдар жашоого кандай карашат? Алар бул жашоого ачык. Алар ар бир жаңы күндү кубаныч менен тосуп алышат. Алар жашоо менен гармонияда. Алар бактылуу, алар азыр жана ушул жерде жашашат. А чоң кишилер жашоого кандай мамиле кылабыз? Биз башка эле нерсе жөнүндө ойго бата беребиз. Өткөн чак жөнүндө ойлонобуз. Биз аларды өзгөртө албасак деле. Келечекке план түзөбүз. Биз азыр эмне болуп атканын көрбөйбүз, эмне болуп атканын өзүбүздөн өткөзбөйбүз. Биз бакытты өткөн чакта же келерки чакта сезе албайбыз. Биздин жашообуздагы болуп аткандар азыр ушул маалда болуп жатат. Биз жашообуз кандай өтүп жатканын байкабайбыз. Муздак суу куюлган кастрюльга салынган бакадай болуп, биз турмуштун өтүп кеткенин өтө кеч түшүнүп калабыз. Джозеф Кэмпбеллдин сөзү бар экен. Силер болбогон, пайдасы жок иштер менен алаксып жатканда, жашоо сиздин жаныңыздан эле өтүп кетип жатат дейт. Сиз билесизби бактылуу адамдардын сырын? Алар жаанда калса дагы дайыма кыңылдап-ырдап, жылмайып жүрүшөт. Алардын сыры: алар ар бир көз ирмемди керемет сыяктуу кабыл алышат жана ыраазы болуп жүрүшөт. Практикалык кеңеш: өзүңөргө ыраазычылык адатын киргизгиле. Күндө 2 жолу эртең менен турганда жана кечинде жатаарда ыраазычылык сезимдерин билгизгиле. Адамдарга, силерди сүйгөн адамдарга, керемет көз ирмемдерге, жашап атканыңыз үчүн, баса алганыңыз үчүн,
угуп көрүп сүйлөп атканыңыз үчүн, эч кимдин жардамсыз тамак жеп атканыңыз үчүн жана башкалардын баарына ыраазычылык билдириңиз. Бул списокто чексиз санда жаза берсек болот. Экинчи закон. Ар бир күндү түшүнүү менен өткөргүлө. Бүгүнкү күн аракет кылыш үчүн шанс жана эң жакшы момент. Көңүл бургандарыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Силерге айтып атып, мен дагы билим алып атам, мен дагы өсүп атам. Рахмат силерге.